Улуу Британиянын Ридинг университетиндеги окумуштуу климатолог Эд Хокингс 19-кылымдын аягынан берки жердин температурасын өзгөрүүсүн көрсөткөн графикасын жарыялады. Бул графикада абанын температурасы акыркы 10 жыл ичинде канчалык деңгээлге жогорулаганын көрсөңүздөр болот. Эскерте кетсек, 2016 жылдын март айы планетада эң жылуу мезгил болгон. Келиңиздер, эми глобалдык жылуулук Борбор Азияга кандай таасирин берип жатат? Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы кененирээк айтып берем. Саламатсыздарбы? Борбор Азияда быйыл кыш мезгили нормадан 2 градуска жылуу болгон эле. Ал эми апрель-май айларында нормадан ашык жаан төгүп, бир нече табигый кырсыктар пайда болду. Кыргызстанда болсо жер көчкү жүрүп 1 кишинин өмүрүн алды, ал эми Тажикстандагы сел 3 кишини агызып кеткен. Калган майда кырсыктарды айтпай эле коеюн, негизгиси ал майда кырсыктар адам өмүрүнө зыян келтирген жок. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайына токтолсок, эртең Ак Сууда катуу жаан жааса, ал эми Үрүмчүдө күн ачык болот. Астана шаарында болсо аба ырайы өзгөрүлбөйт, а Алматы шаарында болсо туруксуз. Себеби эртең менен жаан жааса, күндүзү асман ачылып, кайра эле кечинде жаан төгөт. Өзбекстандын Фергана өрөөнүндө жана Ташкент шаарында жаан-чачын токтой элек. Бул жаан эртең да жаап, чагылган менен коштолот. А Нукус өрөөнүндө болсо күн ачык. Түркмөнстанда аба ырайы туруктуу. Мисалы, Дашогуз өрөөнүндө 29 градуска жылуу болсо, Ашхабад шаарында 30 градуска жылуу болмокчу. Тажикстанда да жаан төгүп жатат. Бул жаан качан токтоосу белгисиз. Эртең Душанбе шаарында, Хорок өрөөнүндө жана Ходжент шаарында жаан менен кошо чагылган жүрөт. Ал эми Кыргызстанда 14 майда кээ бир райондордо жаан жаап, күн күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот, а батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. А 15 майда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар, айрым жерлерде жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу прогнозубуз ушундай болду. 11 каналы сиздерге булутсуз маанай каалап, өз ишин улантат. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Көрүшкөнчө.